чайханалар талапқа жооп бербейт. Кафе бардың жанында тунук суу акпайт, кичине май агып атат. Ije алдап атат, анда же сиз иштеген жоксуз да? Тазалык боюнча сүйлөп кетейин. Эч ким эч кандай сүйлөбөйт. Арыктан суу агабы, май агабы? Суроо сиздерге. Арыктан суу агыш керек, туп-тунук. Май агып атат, ошону көрүп коюңуздар. Мен onu айтканмын, өзүңөр териштирип агыла. Ар бир ашкананын жанында, кафе бардың жанында тунук суу акпайт, кичине май агып атат. Столовойга кирсеңиз, кафеге кирсеңиз, биз нормальный тамак жеп кете албай атабыз. Азыр райондо гепатит оорусу көбөйдүбү? Ошондо мила менен таза жуубай, чайкап келип бизди касал кылып атат. Жана bizde жакшы иштебей атат питание боюнчачы. Мына азыр Ибраимов көчөсүндө кафелер бар. Ошо атын айтсам мага душман болуп калат. Ошол жерде өтүп кетасың, май, суу майымдай салярка окшоп агат да, макрондун жаналар келет, Савиздин жанагы мусурлар агат да, анан дагы арыктан жөө кете алсаң, дагы Писа деген жер бар. О жерден да ошондой суулар агып атат. Анан кийин мен тамак жедим, ошо кафеге кирип туруп, наглый жедим. 6 март күнү болуп атат. Анан сиңдим дедим, бүгүн биз жакшы тамак жешибиз керек эле. Эмнеге мындай десем, сасык экен, наркы сасык деди. Анан кийин наракка кирдим да холодильникасам 4 күндүк макаронду кайнатып коюптур десең, 4 күндүк макаронду ким жейт? Макарон арзан эле го дедим. Мына ошону Нурзида кафесиндеги арендаторлор, жанагы арендаторлор холодильник ичи жарабай кеткен. Анан гепатит оорулар чыгат да. Эшигинде чыкса мына суу май агып атат. Эми кантип тамактанышың керек? Тамактанышың керек да, кырчымбы? Тамак жегин келет да. Эми ошолордун мусурларын биз жеп атабыз да. Мына наракта пицца бар. Мына ошо ДК нарагында пицца. Азыр барсаңар азыңар көр. Аргы башы тазалаппайт, май суу агып атат. Бул май суу акканы 6-7 жыл болду. Мен айткан жокмун да. Эми бара-бара айтышка туура келип атат да. Ал жөн эле агып кете берет да. Жок, мындай жөн эле силиф болуп кете берет да. Кафелердин саркынды суулары арыкка түшкөн боюнча санэпстанция барбы бул жерде? Сиз ушул туурабы ушул? Бул боюнча биз негизинен азыр текшерип район аймагында коомдук тамактануучу жайларда өзүбүздүн плановый текшерүүлөр жүрүп турат. Ал боюнча бүт түшүндүрмө, санитардык көрсөтмөлөр берилет. Жок, азыркы саркынды суу арыктар менен акканы туурабы? Андай көрүнүштөр билбейт экенмин. Текшерип жеринен да көрүп, тиешелүү чараларды көрөбүз го. Буга чейин эмне текшерип атасыз? Мына азыр ije алдап атат, анда же сиз иштеген жоксуз да? Бизде андай азырынча эме жок. Макул жеринен көрүп, анан факты боюнча иш аркылуу. План бар. Планы бир айда бир жолу? Бир жылда бир жолу. Бир жылда бир жолу. Мына азыр эже айтты, арызын алып, арыздын негизинде Минэкономдон уруксат алып туруп, барып текшергиле. Андай болбош керек да. Мына азыр эл туураны айтат. Иштеш керек да. Өзүңөр ошону көрүп туруп деле текшере албайбыз деген туура эмес да. Жөн эле барып көргүлө да. Эгер чында май агып аткан болсо, ал майды канча азырлаган адам пайдаланып кетет. Макул жеринен көрүп, тиешелүү иш аракеттер жүргүзөбүз. Өзүңөр ишти алып баргыла да. Сөзсүз түрдө ушундай чогулуш болуп анан чогулушта көйгөй айтылып анан барып текшересиңер. Карагыла ар бирин, санитардык нормаларын карагыла. Мына азыр силер ишти кыла турган ишти азыр мына блогерлер кылып атат, туурабы? Бүт бардын алып чыгып атат. Ошол иштерди жасабайсыңарбы? Бардык кандай тамак жасап атат, тазалыгы кандай? Ошонун бардыгын көзөмөл алгыла да. Макул көзөмөлгө алабыз. Алаука районундагы тамак аш маселеси, чайханалар талапка жооп бербейт. Санэпстанция мына айтып атат, бир жылда бир жолу текшергенге акым бар дейт. Мен азыр айттым, давай бүгүндөн баштап бир рухсат алгыла, чогуу барып текшерели. Тамак аш боюнча мен азыр эле санэпстанцияга айттым, арыз жазып бериңиздер, арыздын негизинде сиздер Минэкомдон уруксат алыңыздар. Уруксаттын негизинде өзүңүздөр ошол бардыгын план кылып бергиле, кайсы канча ашкана бар, канчасын текшересиздер, текшерип чыгыңыздар. Туура айтып атат, качан ушу блогерлер, журналисттер чыгып какшагандан кийин барып калбастан ишиңерди аткаргыла.